День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Ак Суу районунда улуу ата мекендик согуштун ардагерлери калган эмес, бирок 100га жакын оруктун ардагерлери жеңиштин 79 жылдыгын белгилөөдө. Согушта жана согуштан кийинки көзү өтүп кеткен ардагерлердин урматына майрамдык иш-чара уюштурулуп, оруктун ардагерлери улуу ата мекендик согушта курман болгондордун элесине тургузулган эстеликке гүл чамбарларды коюп эскеришти. Бүгүн ушул жалпы районубуздун элине, конокторду, жалпы эле кыргызстандыктарды улуу жеңиштин 79 жылдык майрам менен чын дилден куттуктаймын. Мындан ары жалпы эле дүйнөдө, өлкөбүздө согуш болбосун, ар дайым тынчтык болсун, жакшылык болсун, асманыбыз ачык болсун. Бүгүн ушул районубузда жалпы майрамдык маанай жакшы, көчө ушул оруктун ардагерлерине барып туктап келдик. Ушундай аламат согуш болбосун, кайталанбасын, жергебизге дүйнө жүзүнө тынччылык, токчулук, аманчылык болсун. Жалпы журтчулукту ушул улуу жеңиш күнү менен куттуктайбыз. Элибизге тынччылык болсун, токчулук, аманчылык болуп, жер жүзүн апаттан Кудайым сактасын. 9 май жалпы элдик майрам. Бул күн тарыхта алтын тамгалар менен жазылган ата бабаларыбыздын эрдигин эстеп, таазим этчү күн дешет жергиликтүү тургундар. Дүйнөдө эң көп курмандыкты алып келген. Анын ичинде Кыргызстан. Мына биздин деле чоң аталар тынч жаткан жеринен согуш башталып, ар бир айылдан 18ден 25 жашка чейинки балдар эң башында согушка кетип, 1 жылдын 2 жылдын ичинде көбү курман болуптур. Андан кийин улуулар, аталар кеткен. Ошентип отуруп баягы согуш майданында эмне деген кыргыздар каза болгон. Баягы эменин ичинде. Анын ичинде эле бул биякта алган энелер, энедей бала чакалар талаада иштеп, ал кезде азыркыдай техника жок. Жалаң кол менен буудай өстүрүп көбүн согушка жиберген да. Өзүлөрү үйдө нан жок болсо дагы ошо согуш майданына согуш бүттүн деп жиберген. Өтүп кеткен арбактарды эскерип туруп тирүүлөргө парыз боло эсептелет мусулманчылыктагы, бирок мендей тирик тоюнбайт деген кеп бар. Ушул өтүп кеткен аталарыбызды эскергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Жана өзүмдөн кийинки муундарга, андан кийин өсүп келаткан жаш балдарга өтүнүш жасап кетер элем. Ушул курулуп турган эстеликтерге гүл чамбар коюуда, башка иш аракеттерди жасоодо ошол эскирип калганда тазалап алып берелим. Убагы жеткенде сырдап, актап, оңдоп, ремонттоп дегенде растегил мамиле кылуу ушул эстеликтерге бул жерде аталардын арбактары туруп атат, кыргызча туура түшүндүрүп айтканда. Өтүнөрүм ушул растегил мамиле жасасаңыздар, болгон эстеликтердин баарына тең аяр мамиле менен эскерип, эч ким эч нерсе унутулбайт дегенди туура түшүнсөңүздөр, мына 79 жыл өтүп кеткен экен, баардыгын эскерип, азыр арбактар азырлап атабыз. Окуган Кураныбызды, арбактарыбызга окуган Кураныбызды Алла таалам кабыл кылсын, тынчтыгыбызды түбөлүктүү кылсын. Баарыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бактылуулукту каалайм. Бар болуңуздар. Жеңиш күнү алыстагы ок болуп, өлүмчүгө аран жандын чок болуп. Өттү чаңды ичип чабып салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. 9 май ата бабаларыбыздын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалаган көп улуттуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган жеңиш күнү. Даңктуу тарыхыбыз менен элибиз дайыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишет. Согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган жоокерлердин элеси ар дайым жүрөгүбүздө. Жезгүл Сатаева, Ильич Касыйынов, Ысык көл жаңылыктары.